Эфирде аргументтер жана фактылар берүүсү. Күзгү шайлоо жакындап калды. Жарышка катыша турган саясий партиялар тизмелерин тактап, кайсыл саясий күчтөр бириккени ачыкка чыкты. Үйүндө костюм шуму менен галстугу барлардын баары такалуудан тайгалбай талапкерлигин койгон окшойт. Сүрөттөр эле жайнап кетти. Айтоор партиялар тултук беттерин, чандайган курсактардын, ийреңдеп баскан буттардын сүрөтүн чыгарышты. Программасын чыгарган эч ким жок. Биригип ажырашкандар көп. Алгачкылардан болуп ата мекенге айрым саясий күчтөр бирикти. Мекеним Кыргызстандын катарына Табылга, Бирик, Ата журт партиялары кошулду. Ошондой эле Бир бол партиясы менен Демократ партиялары бүтүн Кыргызстан менен бир нече партиялар шайлоого чогуу барары билинди. Айтоор эки кишинин башы кошулган жерде бул буга кошулду, тиги аркага кошулуптур, тиги партияда баланча башка партиядан экен, бул талапкер тиги партиядан келиптир деген эле сөздөр. Салмактуу саясатчылар кайсы бир партиянын катарына барып кошулса сүйүнүп жаткандар көп. Бир эмес 2-3 партияга кирип кайра чыккандар да толтура. Бирок саясатчылардын тандеми көп кузабай турганын билебиз да. Бир жерден чыккан барктуураак, эки жерден чыккан какшыйраак, 3 жерден чыккан катындан жоор эшек жакшыраак дегендей, бул биригүүлөрдүн арты туман, келечеги көрүнбөйт. Бул өңүттөн алганда Садыр Жапаровдун Мекенчил партиясын баштап, ага калдайган караан тирек болуп берген Камчыбек Ташиев адам экен. Кимдин ким экени кыйынчылыкта билинет. Баарынан да гүлдүү байпак ичинде гүл жигиттин буту бар. Гүлдөгөн биздин заманда бизге теңгеле койчу кимиң бар деп партиялар жумуртка туубаган, балапан чыгарбаган тоокторун эмитен эле зымырык куштай мактай башташты. Фейсбукта бир блогер жазгандай, макалё пиарчылардын базары кайнап турган кез. Бирок ким билет, кысыр уй мөөрөк болот. Кыян өзүн сел ойлойт, коркок өзүн эр ойлойт деп кыргыз бекер айтчы меселе. Бул жолу партиялар катарына жаштарды тартууга аракет кылып жатканы байкалат. Жаштар баш, карылар акыл болсун деп айтылуу Тилек Матеке айткандай, бул албетте жакшы. Бирок серепчилердин баамында партиялар мурдагыдай эле көбүнчө колунда барларды жана аткаминерлерди алдыга алып чыгарышууда. Башкача айтканда, аты жөндөрү алмашкан эле болбосо, бырышкан беттер ошол бойдон. Мисалы Ата мекен партиясы Текебаевдин, Сасыкбаеванын жана башкалардын шайлоого катышпай калганын көбүртүп жабыртып, аны тарыхый чечим, бул эрдик дегенге чейин барышты. Чынында бул ата мекенчилердин апыртмаларынын жана балашканын балп этмелеринин классикалык үлгүсү. Анткени Текебаев төбөсү менен жер чалса да, соттолгон кишинин шайлоого катышуусуна мыйзам жол бербейт. Текебаев менен Сариевдин саясий биригип, кайра ажырашуусу бул тууралуу кеп көп. Айрымдар буга Текебаевди айыпташса, башкалары Сариевди күнөөлөшөт. Бирок бул саясий ажырашуунун түпкү себеби бул эки бирдей саясатчы сөрөйдө элдик, мамлекеттик кызыкчылыктын жоктугу. Алардын жеке кызыкчылыктары, ашынган амбициялары саясий соода күчтүү болуп, бир сөзгө келе албаганы ажыраштырып тынды. Текебаев көп жылдар мурда ачык эле айткан, партия бул бизнес деп. Текебаев биз жаңы, жаш лидерлерди алдыга чыгарабыз дейт. Бул да анын көп калыптарынын бири. Чынында акча биринчи орунда, а жаштар жөн эле реклама. Айтоор азыр саясий шылуундар билекти түрө гөндүм болуп калган ишине киришкен кез. Шайлоо жакындаган сайын Текебаевдин дагы далай таланттарына күбө болобуз. Аргатка туз бербе, акылсызга кыз бербе дейт кыргыз. Ошондуктан сак бололу журтташтар. Ата мекендин соңунан Бир бол партиясы да бийликке оппозицияда болоорун жарыялады. Ал партиясын өлкө үчүн вакцина деди. Бул партияда катарын жаңылууга аракет кылыптыр. Партия катарын жыл сайын жаңырта берсе болот. Бирок уюмдун ана башчылары жаңырабы? Кээ ошондо. Ата мекендин жана Бир болдун ана башчылары ким? Баягы эле өлбөс Кашчей Өмүрбек Текебаев жана Алтынбек Сулайманов. А Сулайманов ким? Ал кайсы чөйрөдөн чыкканы коомчулукка белгилүү. Байлыкты кантип топтогону гана белгисиз. Сулайманов интеллектуал да, реформатор да, мамлекетчил да эмес. Эгер башкача болсо, ал мындай аракеттин шайлоо алдында эмес, мурдатан баштамак. Баса, аны Түркияда киши колдуу болгон Саймаити менен да байланыштырып жүрүшөт. Ошондуктан коомчулукта Бир бол вакцина эмес эле винегрет, ботко болуп калды деген пикирлер көп айтыла баштады. Бирок аны жеген киши ич өткөк болот имиш, абайлагыла. Албетте, парламентте күчтүү оппозиция болушу керек. Анткени күчтүү оппозиция жоопкерчиликтүү өкмөт, жоопкерчиликтүү бийлик. Эгерде бийликке оппозиция жок болсо, аны атайлап да болсо түзүү керек деп бекеринен айтылбайт. Ал эми Биримдик партиясын коомчулук бийликке жан тарткан саясий уюм катары баалайт.
шайлоодо адилетсиздикке, бурмалоого, добуш сатып алууга, басым кысымга жол бербейли. Бир гана нерсе, элдин эрки, абийири, намысы жана өз тагдыры үчүн жоопкерчилиги ар кандай ыплас технологияларга, жалган убадаларга, карандай күчкө, арам акчага бөгөт боло алат. Эгерде Исхак Разаков бүгүн тирүү болгондо, сен сатылбасаң, мен сатылбасам, эл сатылбаса, келечек сатылбайт деп айтмак. Ылайым элге бак айтса экен. Адамдан чолпон маңдайлуу, адамзаттан таалайлуу мыктыларды элдин багына жазгай эле.